1-may эмгекчилердин эл аралык тилештигинин күнү. 1-may күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим 1889-жылы 2-июлунда Интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Конгресс эмгек шарттарын жакшыртуу, жумуш күнүн 8 саатка чейин кыскартуу талабын коюп, бүткүл дүйнөдөгү жумушчулардын күчүн бириктирүү максатын колдоп, 1886-жылы 1-майда демонстрация жана иш таштоо уюштурушкан Чикаго шаарынын жумушчуларына тилектештигин билдирген. Эл аралык майрамга алгачкы жолу 1890-жылы Австрия, Венгрия, Бельгия, Германия, Швеция жана башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн. Совет мезгилинде 1-май эмгекчилердин майрамы деп эсептелинип, анын тарыхы 1886-жылы 1-майында америкалык жумушчулардын эмгек талабына байланыштырылып келсе, Кыргыз өлкөсү эгемендик алгандан бери 1-май майрамына жазгы түс берилип, идеологиялык басымдан арылуу аракети жасалганы байкалат. 1-май Кыргыз жеринде биринчи жолу 1919-жылы Бишкек шаарында белгиленген. Большевиктер уюштурган салтанатка шаардын калкы чогулуп, митинг өткөрүлүп, майрамдык маанай жаратуу жана 1-майды белгилөө жөрөлгөсү жасалып, майрамдык салт түптөлгөн. Майрамга чогулган большевиктер, кызыл аскерлер жана шаар калкы революциялык кыр менен Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрү аркылуу Эмен паркына келип, андагы бордоштордун көрүстөнүнө гүл коюшкан. Айта кетсек, бул майрам Орусия жана Тажикстанда бир гана эмгекчилердин күнү эмес, жаздын майрамы катары саналат. Ал эми АКШда эмгекчилердин күнү сентябрь айынын алгачкы дүйшөмбү күнүнө белгиленсе, Японияда 23 ноябрда майрамдалат. Эмгекчилердин күнү дүйнөдөгү 142 өлкөдө белгиленет. Бирок жогоруда жазылгандай, ар бир мамлекетте ар кайсы датага туш келип калган. Ал эми дал ушул 1-май күнүн майрамдай турган өлкөлөрдүн саны 66-га жетет.